Балдарды куттуктоо үчүн Ата Мекен партиясынын бир катар депутаттары келип катышып, биздин келечегибиз болгон балдардын дени сак чоңоюусу өлкөнүн өнүгүүсүн алып келет дейт катышуучулар. Урматтуу балдар, силер азыр жакшы окусаңар, жакшы жүрсөңөр, силер дагы ушу Кыргызстандын жакшы адамдары, жакшы граждандарды болосуңар деп ойлоймун. Сиздерге бак таалай, ден соолук, жакшылык заманды каалайбыз. Силердин майрамыңар, балдар биздин келечегибиз, ушу тынччылык болсун. Эми бардыгаарга ден соолук. Жалал Абад шаарынын Барпы драма театрынын астында 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата жаш өспүрүмдөргө арналган майрамдык салтанат уюштурулду. Балдар майрамына жергиликтүү жетекчилер катышты. Азыр мастер-класс өткөрүп атат. Балдарга кандай жакшы тамак аш уюштуруш керек, кандай кекстерди даярдаш керек, салаттарды ошо боюнча мастер-класс болуп атат. Анан дүйнөлүк азык-түлүк программасы колдоо көрсөтүп атат. Азыр өзүңүздөр көп болдуңар, Билайн. Анан ушул шаарда жайгашкан бир топ мекемелер, бизнесмендер келип куттуктап атат. Анан бүгүн атайын болгондо күтүүсүз меймандар көрдүңүздөр, жогорку кеңештер депутаттары келип балдарыбызды куттуктап кетип атышат. Анан балдарды маанай көрүп атасыздар. Бардыгына мороженое. Бүгүн акысыз оюн-зооктор болуп атат. Данияр Сүйүндүк уулу, биз бул иш-чараны өткөзүүдөн максат элге бир аз болсо да жакшы маанай тартуулоо. Майрам жакшы өттү, келген бөбөктөрдүн маанайы жакшы экендигин айтат. Бул майрам 1-июнь балдар коргоо күнүнө арналган майрам. Бул көмөк көрсөткөн бул жергиликтүү бийлик, шаардын мэриясы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым өкүлчүлүгү көмөк көрсөтүп атат. Негизи бул иш-чаранын демөөрчүлөрү бул дүйнөлүк азык-түлүк программасы, эл аралык коомдук фонд Роза Отунбаеванын демилгеси болсо, ушул азык-түлүк программасын колдоо көрсөтөт. Ушул иш-чарага ушундай атайын мастер-класстарды өткөзгөнү келдик Бишкектен. Бул иш-чаранын өтүшү жогорку деңгээлде болгондугун келген коноктор бир ооздон айтып өтүштү. Биздин балдар абдан жакшы, маанайлары да жакшы кубанышып, жакшы ойноп жатышат. Бүгүнкү майрам абдан жакшы өтүп жатат. Биз үчүн эң жакшы. Балдарды коргоо күнү Жалал Абад шаарында жогорку деңгээлде уюштурулган. Манзура Абдиназар кызы, Казыбек Курманбеков, Сентябрь, Жалал Абад шаары.